Кызы атасына келип даттанат дейт. Ата, ишим өтө оор. Чарчадым. Көйгөйүм көкөйгө тийди. Качан болсо агымга каршылык көрсөтүп жүрүп, эсим ооду. Бул аргасыздыктан кантип чыксам экен? Атасы кызына жооп айткандан ордуна кемегедеги отко 3 казан асат. Үчөөнү суу куюп, бирине сабиз, бирине жумуртка, бирине кофенин данын себелейт. Казанда бышкан сабизди, жумуртканы чыгарып, идишке салат. Чөйчөккө кофени куят да сурайт. Эмнени байкадың? Жумуртка менен сабиз бышыптыр. Кофеңиз болсо, сууда эрип кетиптир, дейт кызы. Жок, кызым. Сен булардын сырткы көрүнүшүн гана байкадың. Жакшылап кара. Сабиз чийки кезинде катуу болчу. Туурабы? Сууга бышып, былпылдап жумшарып калды. А ичи суюк жумурткачы? Сууга бышырдым эле катып калыптырбы? Экөөнүн тең сырткы көрүнүшү эч өзгөргөн жок. Чынбы? Тек экөөнү тең кайнак сууда боркулдатсаң, мурункудай сырткы калыбы өзгөрбөгөнү менен маңызы башка эми. Адам аткырың деле ушундай. Сыртынан катуу көрүнгөндөрдү кайнаган турмуш жумшартып коет. А жумуртканын кабыгындай сырты морт көрүнгөндөрдү кайнаган турмуш катыра бышырат. А кофечи? Дейт кызы. Эң кызыгы ушунда, кызым. Кепке кулак түреми. Кайнак сууда боркулдап кайнаган кофенин даны аңкыган жыпар жуттуу суусундук айланганын карачы. Уах, шылдыраган суунун даамы таптакыр башка эми. Кофенин күчү ушунда. Адамдардын арасында да касиети башкача, өзгөчөлүү инсандар болот. Алар дагы бүтүндөй коомду өзгөртүп, айланасындагылардын баарында ушул жыпар жуттуу кофе сымал кубултуп ийген күчкө ээ. Чөйчөктөгү суунун баары кофеге айланып калган сымал. Айрым инсандарда өз курчоосундагы чөйрөнү жаңыртып, жаңы билим, жаңы кырдаал жаратарын унутпа, деген экен.